8-класс кыргыз тили сабагы. Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы атооштуктардын аныктоочтук милдет аткарышы. Сабактын максаты атооштуктар деген эмне экенин, аны кайсы мүчөлөр уюштура тургандыгын билесиңер. Кайсы учурда аныктоочтук милдет аткараарын ажыратасыңар. Өз алдыңарча сүйлөмдөргө синтаксистик талдоо жүргүзөсүңөр. Алгач балдар, атоочтук деген эмне экендигин билип алалы. Атоочтук этиштин өзгөчө формасы. Анткени этишти заттын белгиси катарында көрсөтөт. Ал этиштик дагы, сын атоочтук дагы касиеттерге ээ. Атоочтук этиштерге ган, оочу, уучу, ар, бас мүчөлөрүнүн улануусу менен жасалат. Атоочтуктун этиштик касиеттери. Мисалдарды карайбыз. Тапшырма берилген. Эмне болгон? Берилген. Этиш болду. Кино болор. Этиш. Айнаш айтпас. Айнаш эмне кылбас? Айтпас. Этиш. Эми атооштуктардын сын атооштук касиетине көңүл буралы. Кечиккен окуучу. Кызыл менен басылган сөздөрдү жакшылап карайбыз. Кайсы окуучу? Кечиккен окуучу. Айтар сөз. Кайсы сөз? Айтар сөз. Ойноочу. Аянтча. Кайсы аянтча? Ойноочу аянтча. Өзүңөр көргөндөй, бул жерде сын атооштук касиетке ээ болду. Мисалдарга көңүл буралы. Айтар сөзүм жок. Сүйлөмдүн баяндоочу жок. Эмнем жок. Сөзүм жок. Сүйлөмдүн ээси болду. Кандай сөзүм? Айтар сөзүм. Бул жерде көрдүңөр, этиш бирок сын атооштук касиетке ээ болуп, кайсы деген, кандай деген суроого жооп берип жатат. Экинчи мисалда, өзүм окуган китептеримди жазып жүрөм. Эмне кылып жүрөм? Жазып жүрөм. Сүйлөмдүн баяндоочу. Ким? Мен. Ээси көмүскөдө калды. Эмнелерди жазып жүрөм? Китептеримди. Толуктооч. Кайсы? Өзүм окуган. Мына бул жерде атоочтук, аныктоочтук милдет аткарды. Келүүчү коноктор кабар бердиришиптир. Эмне кылышыптыр? Бердиришиптир. Ким? Коноктор. Сүйлөмдүн ээси. Эмнени бердиришиптир? Кабарды. Толуктооч. Кайсы коноктор бердиришиптир? Келүүчү. Бул атоочтук жана аныктооч болду. Демек балдар, атоочтук заттан мурда, башкача айтканда аныкталгычтан мурда келсе, кандай, кайсы деген суроого жооп берип, аныктоочтук милдет аткарат экен. Эмесе балдар, бүгүнкү темабызга байланыштуу китебибизде берилген көнүгүүлөрдү аткарууга киришели. Биринчи тапшырма. 89 көнүгүү. Атооштуктар катышкан сүйлөмдөрдү жана макалдарды көчүрүп жазгыла. Андан кийин синтаксистик талдоо жүргүзгүлө. 90 көнүгүү. Көп чекиттин ордуна тиешелүү атооштук сөздөрдү коюп жазгыла. Демек балдар, бүгүн биз силер менен атооштуктардын аныктоочтук милдет аткараарын билдик. Кайсы учурда? Эгерде атооштуктар аныкталгыч сөздөн мурда келсе, аныктоочтук милдет аткарып, кандай, кайсы деген суроого жооп берет экен. Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла.